Merhaba stüdent dostlar. Bugünkü sabağımızın teması logaritmalık tengdemeler çıgarı. Bugün menen sizler menen sabakta Mama Sadıkova Kençegül Toyçuyevna bolom. Sabağımızın maksatı bilim bilgiçlerdi көндүмдөрдү пайдаланып, мисалдарды иштей алсак, формулаларды колдонуп, мисалдарды өз алдынча иштөөгө аракеттенсек, тууралыкка, тактыкка, өз алдынча болууга тарбиялансак, күтүлүүчү натыйжа билим билгичтерди пайдаланып, мисалдарды иштей алсак, формулаларды колдонуп, өз алдынча иштөөгө аракеттенсек, тактыкка, тууралыкка, жоопкерчиликтүү болууга тарбиялансак, анда биз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Студент достор, бүгүн сабагыбызды баштаардан алдын бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулоо үчүн досторубузга жакшы комплимент сөздөрдү айтсак. Өтүлгөн теманы кайталап өтөлү. Көрсөткүчтүү теңдемелерди кантип чыгарганбыз? Логарифмалык функция деп эмнени айтабыз? Негизги касиеттерин санап өткүлөчү. Функция кайсы учурда өсөт жана кайсы учурда кемийт? Силер бул темаларды өткөн сабакта өткөнбүз, эми ошолорго өз алдыңарча жооп берип көргүлө. Анда эмесе бүгүнкү жаңы темабызды баштасак, эң жөнөкөй бизге логарифмалык теңдемени карап көрөлү. Логарифм а негизи боюнча x барабар b дейт. Логарифмалык функция 0дон чексизге чейинки аралыкта өсөт же кемийт, жана ал аралыкта бардык маанилерге ээ болот. Мындан тамыр жөнүндөгү теорема боюнча бардык b үчүн берилген теңдеме жалгыз гана бир чыгарылышка ээ экендиги келип чыгат. Сандын логарифмасынын аныктамасы боюнча b барабар a саны ушул чыгарылыштын өзү болору көрүнүп турат. Негизи a болгон x санынын логарифмасы болуп, x'ти алуу үчүн a санынын даражага көтөрүүгө керек болгон көрсөткүч эсептелет. A'нын даражасы логарифм a негизи боюнча x барабар болот ага. Мында x саны 0дон чоң жана a дагы 0дон чоң. A саны 1ге барабар болбогон оң сан. Теңдештиги негизи логарифмалык теңдештик деп аталат. Ошондой эле логарифмдин аныктамасы боюнча логарифм x негизи боюнча n барабар bга. Мындан n барабар a'нын б-нчы даражага көтөргөнгө ээ болобуз. Логарифмдин касиеттерине мисалдар менен көрсөтүлүп анда эмесе касиеттерин дагы бир жолу санап өтөлү. Биринчи касиети логарифм a негизи боюнча a барабар 1. Бул жерде a'быз a саны 1ге барабар болбогон оң сан жана 0дон чоң. Экинчи касиетибиз логарифм a негизи боюнча 1 барабар 0. Үчүнчү касиетибиз логарифм a негизи боюнча b көбөйтүлгөн s барабар логарифм a негизи боюнча b плюс логарифм a негизи боюнча s. Төртүнчү касиетибиз логарифм a негизи боюнча b бөлүнгөн s десек,
логарифм а негизи боюнча b минус логарифм а негизи боюнча с. Бешинчи касиетибиз логарифм а негизи боюнча b'нын пынчы даражасы десек, бул жерде p даражасы логарифмге көбөйтүлүп жазылат дагы p көбөйтүлгөн логарифм а негизи боюнча b деп жазылат. Төмөнкү теңдемелерди чыгаргыла дейт. Логарифм x негизи боюнча x квадрат минус 2x плюс 2 барабар 1 деген теңдемени чыгарсак, бул жерде x'ыбыз чоң 0дон жана x саны 1ге барабар болбогон оң сан логарифмалык функциянын негизи жана биринчи теңдемени x квадрат минус 2x плюс 2 барабар x деп алсак болот. Бул жерден x'ти топтоштурсак, анда x квадрат минус 3x плюс 2 барабар 0 деген теңдемеге ээ болобуз. Бул квадраттык теңдеменин тамырлары 1 жана 2 тамырларына ээ. Бирок x барабар 1 берилген теңдеменин чыгарылышы боло албайт. Демек, берилген теңдеменин чыгарылышы 2 санына гана ээ. Логарифм 2 негизи боюнча x квадрат плюс 4x плюс 3 барабар 3 деген теңдемени чыгарсак, x квадрат плюс 4x плюс 3 барабар 2нин 3-чү даражасы барабардыгын канааттандырган x'тин маанилери бул теңдеменин чыгарылышы боло алат. Биз x квадрат плюс 4x минус 5 барабар 0 деген квадраттык тамырга ээ болобуз. Бул квадраттык тамырдын тамырлары 1 жана минус 5. Демек, 1 жана минус 5 сандары бул теңдеменин чыгарылышы болот. Бул жерде өз алдыңарча иштеп көргүлөчү бул көнүгүүлөрдү. Жазып аласыңар баарын. Бышыктоо үчүн суроолор. Сандын логарифмасынын аныктамасын кантип пайдаланабыз? Логарифмалык теңдемелердин системасын жана барабарсыздыктарды кантип чечебиз? Теңдеменин тамырларын кандай жол менен табабыз? Деген суроолорго жооп бересиңер. Үйгө тапшырма. 146-147 мисалдарды, теңдемелерди чыгарасыңар. Саламатта калгыла. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.